Салам урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн кинохана подкастыбыздын кыргызча бөлүгүн тартуулайбыз. Эшикте Жан жагатат. Бүгүнкү коногубуз Nomad каскадерлор командасынын мүчөсү, Warrior каскадерлор тобунун негиздөөчүсү Адилет Акматов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгачкы эле Nomad жөнүндө айтып бериңизчи. Бул эмне, анан Warrior деген эмне? Толук. Nomad деп бул эми көчмөндөрдүн ошо англисчеси болот. Nomad'дын түзүлүшү бул негиздөөчүсү Жайдарбек Күнгүнжиев деген каскадер, өзү цирковой артист болчу. Булар каскадер топту негиздеэрдин алдында ошо көчмөндөр киносу тартылып баштаганда биздин каскадерлор дагы ошол жакта иштеп атканда Жайдарбектин командасын булар ошо киного чакырышат, бирок булар дублировать эткен да, каскадер эмес, цирковой артист болгон үчүн эле. Андан кийин ошо Иванов деген каскадер булардын жөндөмүн көрүп туруп, кийин сунуш түшөт Жайдарбекке. Силер каскадер топ ачсаңар болбойт экен, силердин дисциплинаңар жакшы экен, балдарды үйрөтүлүп. Андан кийин каскадер топ башталганда Nomad биздин байкелер, кыргыз каскадерлор ошо Жайдарбектин командасына чогуу иштеп, ошолордун балдарын үйрөткөн да. Ошондон артып анан бир эле кыргыз, казак-кыргыз топ болбой, интернациональный группа кылды да Жайдарбек. Nomад'дын ичинде, мисалы үчүн, Канададан бар, Болгариядан бар каскадерлор, Украинадан, Россиядан, көп эле жактан бар да. Топтун иштеп жатканына Nomad'дын 20 жыл болуп калды. Ошондо башында бул Жайдарбек деген байке, ал казактарбы? Анан алар сиздерди чакырдыбы? Ошо кандай? Менден мурун биздин улуу байкелерди ошо Султан байке, Мурат байке, ошолорду чакырып, булар ушу топ негиздеп атканда, булар мындайча айтканда жардам берип, балдарын үйрөтүп, и дальше алып кеткенге үйрөткөн да. Ошондон кийин биз менен мындай постоянно иштешип калган. Кызматташып калгансыңар. Азыр мисалы ошо топто канча мүчө бар Nomад'да? 100гө жакын. Анда алар баардыгыңар тең азыр дүйнө жүзүнөн топтолуп, анан мисалы бир чоң тарыхый тасма тартылса же каскадерлук бир трюктар керектүү бир тасма болсо, алар Nomад'га кайрылат, анан ал жактан ичинен уже ким тандайт, ким тартылат? Ар кандай учур болот, себеби кээ бирде бизде сайтта ар биринин өзүнүн сүрөтү, данные бар да. Портфолио бар да. Портфолио бар. Ким каскадердин кандай эмнеге жөндөмдүгү бар. Көп учурда чет өлкөлүк режиссер дейли же постановщик трюков ошол фотого карап туруп, жөндөмүнө карап туруп тандалат. А эгер андай болбой турган болсо, Жайдарбек өзү тандайт. Четке жөнөтүп атканда сен барасың, сен бул проектке деп туруп. Мен иштегениме 10 жылдан ашык болду. Nomad'да мен кийинчерээк барып калдым. Анда менден кийин кайра өзүмдүн командам болгон үчүн кээ бир учурларда ошо өзүмдүн командамды алып барганга туура келип калды. Ошо сунуштап командаң бар экен, жакшы способный балдар болсо иштетели деп. Мен өзүм ошол учурда эле командам бар эле, бирок неофициально болчу. Кийинчерээк ошо официалдуу түрдө топ түзгөм да, ошо Warrior деп. 7-8 жылдай каскадер болуп иштедим Nomad'да. Кийин как постановщик болдум. Анан экшн оператор, кийин экшн режиссер болуп кеттим да. Азыркы учурда ошо Nomad сунуштаган проектте мен көбүнчө как экшн режиссер или экшн оператор болуп же постановщик болуп иштейм. Мисалы ошол дүйнөлүк деңгээлде Nomad мындай канчалык бир кандай десем бир деңгээли же кантип эсептелинет айта албайм. Дүйнөлүк деңгээлде Nomad'дын каскадер топ катары деңгээли чоң эле, себеби чоң Голливуддук проекттерде эми ат үстүндө болсо ошо биринчи Nomad'га кайрылат да. Себеби биз Тамирис фильм аркылуу Таурус алганбыз, утуп алганбыз да. Бул каскадерлордун Оскары десек болот да. Ошондон кийин бул ошо каскадерлор академиясына автоматтык түрдө кирет да. Андан ошондой массовый сценаларда ат үстүндө, ат менен трюк боло турган жерлерде биринчи очередь ушуна эмеге Nomad'га кайрылат турбайбы? Ал ошол азыр айттыңыз го, каскадерлор академиясы деп. Ал каякта жайгашкан? Ал Америкада. Америкада. Ал жака эми силер уже автоматтык түрдө кирип калдыңарбы? Nomad'дан бул Тауруска катышкан бул премия да, каскадерлор премиясы.
ошону уткандан кийин бул автоматтуу түрдө ошол как бы мындай базага кирет деп болот да. Сиз билесизби дүйнө жүзүндө канча ушундай уюм бар же ушундай каскадерлор боюнча? Көп, аябай көп, просто бөлүнөт да, направление бөлүнөт. Мисалы үчүн автокаскадерлор бар, мотокаскадерлор бар, подракам деп коет, мушташ эмесинде бар, анан тарыхый ат боюнча, то есть бөлүнүп кетет. Биз номадтыкы эң мындай плюс жагы бул универсальный десек болот да, атта деле мушташ боюнча, даже авто, мото, анан бийиктен секирүү деп коет. Ошол болгон үчүн бизде кээ бирде мындай чоң проекттер башталганда ичинде ар кандай түрктөр болот да, өзүнүн направлениясындачы. Ат менен же мушташ болгондо мындай любой эле бир продакшнга бул жеңил болот да, бир команда менен сүйлөшкөнчү, чем эки жактан алып келгенден көрө. Ошон үчүн бизде мындай ар эмеде өзүбүз машыгабыз да. Сиздердин командаңыз Warrior канча мүчө бар? Официалдуу түрдө 10 эле бала бар. Кийинки жыл буюрса ошо эме наборлайлы деп атабыз балдарды. Жаңы өсүп келаткан балдардан кийинки жылга мындай көп сунуштар чыгат десек болот да. Кандай балдар келет силерге? Мына мисалы мен элестете албай атам да азыр. Кандай болгон, кандай мындай кайсыл багытта чоңоюп аткан балдар? Или мындай күрөшкө катышкандарбы же бокска катышкандарбы? Айырмасы жок. Любой эле спорттун түрүндө кызыккан бала болсо, азыр биз биринчи убакытта адамдын жанагы спортко эмес, адамдык сапатына эметип калдык да. Мисалы ушу топ менен иштеше алган, өзүн ачык алып жүргөн. Спортко бир аз шыгы болсо, аны биз үйрөтүп алабыз өзүбүз элечи. Себеби кээ бир учурда аябай таланттуу балдар келет эми спорттук жактанчы. Бирок бир жыл, эки жылдан кийин уже команда менен иштеше албай калат да. Өзүн башкача сезип эле эметип, кыйын болуп кетет. Кыйын болуп кетет да. Анан андай учурда команданын ичинде чыр башталат. Ошого биз биринчи мындай адамдык сапатына көбүрөөк маани беребиз да. Үйрөтүп алыш ал өзүбүздүн колубузда. Канча жыл кетет машыгууга? Мындай бир киного барып катышканга эми айтпай элем, дароо эле бир чоң трюктар жасаш, бирок киного катышканга. Жок, сразу биз чоң трюктарды бербейбиз. Албетте мындай базовый деп коет, базовый трюктарды. Ошо кинолорго биринчи биз көрөбүз да, акырын балдар, жаңы балдарды көрүп, иштешин көрөбүз, команда менен иштешин көрөбүз, анан өзүнүн мындай жөндөмдүгүн көргөндө эле билинип калат. Кээ бир балдар бат эле өзгөчтүрүп кетет, кээ бирлери жүрө берет, өзгөчтүрө албай. Бул дагы ошо ар бир адамдын өзүнүн жөндөмүнө карата да. Менде мындай суроода биз ошол кино тартып атканда каскадерлор менен келишим түзгөндө бир чоң бир сумма болгон. Анткени ал жакта ошо дара кырын тартып атканда тоодон кулаган эпизод бар эле. Ал жакта эми мындайча айткан өлүмгө деле барып калышы ыктымал деген да варианттар бар да. Анан баягы кепилдик ким берет, ким гарантия берет дегендерде келишим түзгөндө толук кандуу биз каскадерлук топ өзү жоопкерчиликти өзүнө алат деген келишим түзгөндө ал суммасы да көбүрөөк болот экен да. Сиздерде ошол каскадер бул риск да. Ар жакка барып келбей калышы да мүмкүн деген да варианттар бар. Ошол моменттерде кандай кыласыңар? Кандай келишимдер менен? Негизи сырт жакта иштегенде каскадерлорго биринчи убакта алар страховканы сырткы компания ошол страховкага кол койдурат да. Эми бул заграницада иштегенде биринчи эле булар ошол страховканы айтышат. Без страховка мындайча площадкага чыгарбайт да, ЖМКга. Биз Кыргызстандын ичинде андай нерсе жок. Ошол эле учурда жана сиз айткандай биз кепилдикти биз өзүбүзгө алабыз. Кокустук болуп калса, каскадерлук топ ошол жетекчи ошол өзү жооп берет десем болот да. Бирок мындай учурда кээ бир учурда дагы тобокелчиликке салып берген учурлар болот. Бирок азыр мен жеке өзүм биринчи бул техника безопасности деп коет. Ошого биринчи аябай көңүл бурам да. Анан жана оор трюкка келгенде албетте бул мындайча айтканда новичок каскадерду эч качан эметпейбиз. Ошол каскадер буга чейин ошол трюкту кылып жүргөн бир каскадер болсо, ошого гана бере алабыз да ал трюктүчү. Анан кээ бир учурларда болот, мындай жаңы трюк кылып атканда бул трюкту биз аябай мындай кандай десем, кеңешип, кимдин мындайча айтканда духу жетип атат, кимдин колунан келет, мындай өзүнүн уверенности барбы жокпу ушул нерсеге, ошону чечип туруп анан балдардын ичинен өздөрү чыгат. Мен кылам, кантип кыласың, мындай жолдор менен кылам, мындай нерселер болот деп туруп.
То есть ошондой нерсеге барабыз. Бирок мындай сразу тобокелчиликке салбайбыз да. Анда эсептеп ар бир нерсесин. Себеби биз былтыркы жылы биринчи автотрюк кылганбыз. Ушу машинаны аңтарат да. Айдап келип туруп ошондо буга чейин биздин балдардын эч ким кылган эмес эле. Анан ошондо отуруп балдар менен сүйлөшкөндө айтканбыз, кимиңердин эмеңер бар. То есть кимиңер кыласыңар десем, балдар көп эле чыкты, мен кылам. Мен өзүм карап туруп эле буга чейин машинаны ким жакшы айдай алат, машинаны ким жакшы түшүнгөн, өзүнүн немесин контролдой алат. Ошо карап сунуштадым. Анан айтты, хорошо кылып көрөбүз деди. Биринчи попытка менен эле жакшы болду да. Анан ошол жерде мындай кээ бирки мындай кандай десем, минустарды көрдүк. Могул жерде мындай болуш керек экен. Экинчи жолку трюкта уже жеңил болду да. Анда экинчи машинаны талкаладыңар анан. Бул башка проектте десек. Бул биринчи машинаны кайсы проектке талкаладыңар? Бул Жадейт деген бир проект болчу. Ошол жерде режиссердун сунушу боюнча машина аңтарышыбыз керек, кыласыңар деди. Буга чейин биздин командада кылган эмес, бирок биз башка съемкада жүргөндө башка каскадерлердин кылганын көргөнбүз да. Анан ошону изучать этип көрүп, эметип туруп кылабыз дедик. Андан кийинки эле проектте ошол трюктү көрүп туруп сунуш болду. Аячы деген фильмде. Ошо режиссер сунуш кылды, машина аңтарыпсыздар, бизде да ошо кинодо машина аңтарайлы деп атабыз, анан жардырайлы деп атабыз депчи. Хорошо, биз буга чейин кылганбыз, буга чейинки жана минустарды уже билебиз да, бул жер мындай. Кийинки фильмде болсо жеңил болду десек болот да. Сыр болбосо бир машинаны аңтарганга канча гонорар? Каскадердуку $1000 жогору турат. Өзүнүкү. Бирок биз ошол машинаны жасаганга дагы башка мындай үстүн акча алабыз да. Себеби каскадер, ошо аңтара турган каскадер, машинаны аңтара турган өзү барып жасайт ичин. Себеби бул жөн эле машина алып туруп аңтара албайбыз. Ичин жасап страховать этпей калат да. Ал өзү жасайт. Себеби өзү отурат, ошо рулдач, ошон үчүн өзү ар бир кычыгын эмесин карап чыгат да. Бул өзүнчө бир сумма эсептелген. Аларга темир орнотуп чыгалы. Ал аңтарылганда ушинтип ал мурайып кирип кетпеш үчүн, негизи эле могул кинолорго баягы дублер болуп да чыгып атпайсыңарбы? Ал учурларда кандай болуп мындай тандалабы? Муну актерлорго жараша баягы келбети артынан болсо да жарашканын тандайт да. Биринчи эле ошол параметрин карайбыз. Бою, салмагы, окшоштук эмесин карап туруп, кээ бир учурда ол кылат, ошол актерго дублер вроде чыкты команданын ичинде, бирок ал мындай айтканда каскадер бир аз слабый болуп калышы мүмкүн да. Се дублердун статусу каскадерден жогорураак турат. Негизи се дублер болгондон кийин сен каскадерлерде бөлүнөт да. Мисалы үчүн айттым го, бийиктен секирген, өрттөнгөн машина менен. Бизде мисалы үчүн Голливудда бир актерго 4-5 дублер болот да, ошо по направлению. Бирөөсү машина айдаганга, бирөөсү мушташка, бирөөсү там улаганга депчи. Бизде анчалык эме болбогондуктан, то есть выбор азыраак да. Ошого бир эле дублерду даярданга аракет кылабыз. Ошол дублер кулайт, мушташат, атты минет, машинаны деп. Ошондой учурда кээ бирде параметр туура келип калганда каскадердун навыгы жетишпей калат да. Анан даярданганга туура келет. Актерду эмес, уже каскадерду дублер кылып даярданганга туура келген учурлар болот да. Бизде ал дарагырын тартып атканда тиги главный героинябызды 5 дублер болду, баш аяк. Анткени аттан чуркап бараткан жерин эми ачык эле баягы көрүнбөгөн жактарга эркек кишини чач коштуруп, баягы кыздын кийимин кийгиздирип, каскадерду аттын үстүндө кылып, анан көрүнгөн жерлерге кыз кылып, кайра башка учурда башка кылып, анан бул учурларда дагы баягы келбети, формасы дегенде. Бири-бириңерде ошол учурларда болобу? Кызды дагы дублер. Эркектер кылган учурлар болот. Бул обычно ошо бийиктен секиргенде же машинага сүзүлгөн учурларда ошондой жерде эркектер болот. Анан ошол учурда баягы команданын ичинде ал баланы жемелеп же кечке прикол кылып неме албайсыңбы? Жок, андай жок, себеби бул жумушта. Наоборот, колдоп балдар эметип. Андай учурда наоборот талашышат каскадерлер. Мен болоюм. Анан айтат, эми сен параметриң туура келбейт, кечирип кой, депчи. Себеби каскадерлордо мындай жакшы трюк болгондо талашышат. Себеби бир жагынан өздөрүнүн кызыгуусу бар, экинчиден бул жакта акчалай да сыйлык жогорураак турат да. Ошондуктан талашып болот бул жерде. Андай нерсе болбойт.
сиздин келбетиңиз, чачыңыз атайын эле Хироюки Санадага окшош туруп атасызбы? Жок, азыр чачымды өстүрүп, ушу сакал кое берген себебин бири бул өзүм жакын арада бир проект баштап аткам. Ал жакта өзүм ушу эпизод ойнойм. Себеби буга чейин анча-мынча тартылып жүргөм как актер катары. Кийинки жылдары таптакыр тартылбай калгам да. Сунуш көп эле түшөт, как актер катары чакырышат, бирок дайыма эле мындай отказ берип жүргөм да. Бул сапар болсо өзүмдүн проектиме атай өзүмө роль жазгам десем болот да. Башкы роль эмес, бирок ошо эпизодический роль, бирок ошол учурда деле анан образ карап атканда өзүм башта деле ой болчу, бирок кийин балдар дагы өзүнүн немелерине сунуш түшүп, чачыңды өстүр, башка образ менен көрөлү деп ошонун артынан эле өстүрүп жүрөм. Кандай экен негизи мындай чач өстүрүп, буга чейин деле өстүрүп жүргөм. Студенттик кезде чач узун өстүрүп жүргөм, бирок азыр чындыгында жүдөп атам. Ошо мага кызык да, чачты биз эми мындай айла жок десек деле болот го, мындай өстүрөбүз, кыска алып жүрө албайбыз да. Силерге эмне азап дейм да, анан ошо каскадерлык бир трюктар жасап атканда чачтын кыска узундугу бир себеп бирдеме болобу? Негизи ошо мушташ учурунда тартып атканда каскадерлордун чачы узунураак болсо эффект жакшыраак берилет. Себеби отыгрыш деп коет удардан. Бул еще эффект кошот да. Чачы кыска болгондо кандай катуу отыгрыш кылбасын, жанагы визуальный эффект болбой калат да. Ошон үчүн чачы узун каскадерлордо мушташып аткан учурларда бул эффект жакшы берет. То есть визуально зрительге жакшы отыгрыш болду же удардын эмесин билинет да. Бар турбайбы анда мындан деле эффект? Жана эмелер эстеп кеттим, самурайлардын чачтары узун болуп, анан аябай эффект баягы чабышып атканда чачтары кошо желбиреп. Бул ошо визуальный эффектке аябай жардам берет да. Зияш эмне болду деген суроо болот. Зияш азыркы учурда бул Турцияда. Ошол жакта сериалдарга тартылып жүрөт, как каскадер болуп эле. Негизи бул баланы мен ошо как экшн операторго даярдап жүргөм. Анан өзү бир аз мындай жоопкерчиликсизирээк немеси бар да. Себеби ачык бала, анан айткан учурда кээ бирде келбей коет. Бирок азыр өзүн түздөп, ошо атай ошо жакшы кетти. Мындай сырткы көрөйүн, үйрөнөйүн деп баягы жоопкерчиликти үйрөнүп атат да. Анан бул өзү да тартып, өзү да мушташ коюп, өзү тартып, ошол тарткан жагынан биздин топто мындай эң эле способный бала десем болот да. Ошол жагынан немеси жакшы, бирок жоопкерчиликке келгенде бир аз башка балдарга караганда эмерээк да. Ал Зияшты сиз таптыңызбы же сизди ал таптыбы башынан? Жок, Зияш илгертен ошо мен аркама жүгүрүп жүрүп, анан биздин залга келип жүрүп, трюктарды үйрөнөйүн, неметейин деп ошо топко кошулуп калган да. Анан кино өзү тартылды да. Ооба, тартылып жүрдү, Үчкө Батыр да тартылган. Өзү тартты, аны өзү тарткан. Анан каскадерлукту бир учурда таштап койду, травма алгандан кийин, бутун кайрып алып, бутун чыгарып алгандан кийин көп учурда жүрбөй неметпей койду. Трюк кылбай койду да. Кийин анан ошо восстановить эткенден кийин кайра баштаган. Эми ошол азыр айтып атпайсызбы, травма алганда бул сиздин командага жанагы атайын кийимдер болот экен го, кулагында дагы эмени денени кысып турган бир атайын кийимдер бизде алганбыз да. Ошолорду канчалык деңгээлде көп аласыз же кайсы жерден буйрутма менен аласызбы же бул жактан тиктиресизби? Анан жанагындай. Жок, бул көбүнчө каскадерлор бизде бул баягы мотоциклисттердин кийимдери болот. Көбүнчө ошону колдонобуз да. Бул кызык нерсе, мисалы үчүн мен кино тармагына келгичек деле өзүм ушуну менен машыгып жүргөм да. Анан ал учурда 20 жыл мурун ошол трюктарды үйрөнүп, ушу акробатика боюнча жүргөндө мындай нерсе бар экенин мен билчү эмесмин да. Атай ошо защита кылып. Анан эң эмеси биз ошол кийимдер жок эле трюктарды кылып жүрүп мен өзүм көп травма алгам да, аябай элечи. Буту колум сынып дегенде. Анан кийин мен ушу кино тармагына аралашып калгандан кийин түшүндүм да, улуу байкелер менен каскадерлор. Оказывается, булар постоянно трюк кылганда ошо кийип алып калат экен. Мен аябай таң калып, что так можно было деп. Можно. Андай ал учурда мен билчү эмесмин да.
могу бетон жерлерге, катык жерлерге мисалы үчүн мен андай защитасы жок эле жыгыла беришибиз да биз. Эми бир жагынан жаштык. Азыр канча денеңизде Перелом бар. перелом, сынык бар? Сынык Болду. Сынык 120 ашык сынык. Андай уши там чыгып кеткен жерлери көп эле. Где-то общий эметсе бир 50ге жакын немен бар. Мындай атайын бир жылда бир учур бир ден соолукка кам көрүү деген барбы же Болот, баягы азыр жумуш менен эле жүрө берип атасызбы? азыр мага суук башталбадыбы? Суук башталган күнү кадимгидей муундарым эметет да, сыздап, оорутуп. Анан өзүм азыр акыркы 4 жыл 5 жылда түрк кылбай койдум. Каскадерлукту вообще түрк кылбай койдум десем болот да. Кылгым келет, эми бир жагынан может возраст бир кантейин десем, менден улуу байкелер ушу түрктөрдү кылып жүрөт да. Иногда карап туруп уяласың. Бирок мен ушу көбүнчө азыр ушу постановкага өтүп кеттим, режиссерлукка өтүп кеткен үчүн кээ бирде балдар кыла албай айтканда кылгың келип кетип көрсөткүң келет да. Мындай эмес, мондай депчи. Иногда жана эмоциональный эме алып кетип туруп кылып көрсөтөсүң вроде. Бирок бир сааттан кийин денең ооруп баштайт да. Себеби без разминка кылып атасың, разминкасы жок эле кылгандыктан Мондай кылбайсыңбы деп анан көрсөтөбүз да. Негизи анда мындай суроо да, ушул бизде Кыргызстанда каскадерлукка мындай окуткан бир окуу жай барбы? Жок, окуу жай жок. Кайсы жерден окутат? Академиялык окуу береби? Бул же только машыгуу менен гана келеби бул? Бизде жок. Россияда бар, Америкада бар школалар. Каскадерлук мектеп боюнча ушул 5-6 жыл мурун мен аракет кылып көргөм да. Анан биринчиден бул мектепти ачыш үчүн өзүңдүн базаң болуш керек. Атай мугалимдер болуш керек, эми сырттан келгенгечи. Анан ушу Министерство образованиядан эме алыш керек да, кандайчы уруксат алыш керек. Анан азыркы учурда деле бул мындай алдыңкы планда бар десем болот. Ал учурда мен эчтекем жок болчу, эми топ эле болчу, бирок биз качан базабыз жок болчу да. Кийин алдыңкы келечекте возможно болуп калат мектепчи. Андай пландарыбыз бар. Бирок бул мектеп ачыш үчүн бул атай эме керек да, материальный эмелер керек болуп калат. Азыркы балдар келип атат сизге, алар каякта Ал өзүбүздүн тренировкаларын, машыгууларын каяктан өткөрүп атат? Машыгууларды биз бир проект башталаардын алдында атай залды арендовать этип туруп эле даярдайбыз. Ошол учурда баягы набор болгондо ошо балдарга ошо үйрөнүп да ошол менен элечи атында. Негизинен өзүбүздүн базабыз болсо бул жакшы болот. Азыр ошонун аркасынан жүгүрүп жүрөм. Мисалы аттын үстүндө деп атпайсызбы? Негизги трюктардын баары тең. Аттарыңар барбы же ал кайсы аттар менен машыгасыздар? Бул көп учурда биз ошо Номадтын базасы бар өзүнүн. Бишкекте? Жок, Казакстанда. Казакстанда. Ошо чоң проект болоордун алдында ошол жака барып туруп 1 ай 2 ай ошо ат менен машыгышат балдар. Балдардын баарын Казакстанга алып кетип турбайсызбы? Бул жакта мисалы көп эле го азыр аттарды кармаган. Жок, ал учурда деле болот. Андай деле биз барып атай арендовать этип аттарды алып ошол жерде машыгабыз. Бирок ал аттар ар кандай болот да. Трюктүкү башка. Трюктүкү башка. Башынан эле ошого үйрөтүп баштайт да. Ооба, мен дагы көргөм, ушул трюкка машыккан аттар башкача болот. Ал буттарын мындай коюп берип, тигиндей коюп берип, чалганда да башкача кылып, баягы тиги көкбөрүнүн аттары ойнойт го. Булар да ошондой болуп ойнойт да, Аттар деле баягы жаныбар болгон үчүн ар бир аттын өзүнүн мүнөзү бар да. Ошон үчүн каскадерлор ар бир атты өздөрү тандап алат дагы. Ошо менен өзү суусун берип, чөгүн берип, багып, мындайча айтканда жакын дос болуп алат да. Анан трюк болоордун алдында эме болоорунда ал бири-бирин угушат да, мындайча айтканда. Учурлар болду эле ошол аттар өлүп калган ушул трюктар? Болот. Ал жерде көп учурда бир трюк кылгандан кийин, бир дубльдан кийин, особенно подсечкада көбүнчө аттар эме болот. Бир трюктан кийин шашып же убакыт кетип атат, экинчи дубль кыла берели деген учурда ошо ат чарчап калат да. Жаныбарды кыйнаган сайын барып туруп ошол учурда өлүп калган учурлар болот. Көп мындай бул биз үчүн чоң эле сабак болгон, себеби бир дубльдан кийин ортодо убакыт бериш керек да. Трюковый эмедечи. Бизде эки случай болгон, ошо Казакстанда, анан бизде. Ошо көкбөр тартып аткан учурда бир ат каза болгон.
анан экинчиси ошол Казакстанда Касымкан деген проект тартып атканда тоже бират өлгөн ошол учурда өлгөн атты эмне кыласыздар? Если жетишип калса Муздайсыңар. муздайт. Желет. Бизде эми желет да эмне кылабыз? Казак кыргыздардыкы ошо казык артага кетет да. Бизде да ошо дара кырында эпизод бар го, аты кулайт, анан кадр деле турат, бирок эмнегедир ошол кадр дүйнө жүзүндө баягы кинофестивалдарда көрсөтүүлөрдө сөзсүз түрдө баягы суроо жооп болсо, ал кинофестивалдын көрсөтүүсүнөн кийин суроо жооп болсо, эң биринчи эле суроо ат аманбы деп сурашат. Ал жакта баягы адам деле кулап атат, каскадер кулап атат, анын ал баягы атка караганда ал жатат да жердечи, ат туруп кетти дароо эле, болбосо ошол бүт суроосу ат аманбы деп. Анан айтабыз да кадрда деле турду го десек, эми мал эле силер кандай кылып тартып койдуңар дейт. Анан атты силер кулатыптырсыңар тоодон деп атат да. Ооба, себеби азыр бизде эле, по-моему, СНГде гана бул нерсеге запрет жок да. Аттарды кулаткангачы. А бирок көп өлкөлөрдө ошо атты кулатканга запрет берип койгон. Ошон үчүн жанагы механический лошадь деп коет, ошол аттар менен кулашат да. Ал кандай болот механический лошадь деген? Эми кукла менен да мындайча айтканда. Анан эми азыр эми CG компьютерный графика боюнча шогулданышат. Азыр эми анда сиздердин бул номадтын дүйнө жүзүндө анда деңгээли дагы көтөрүлүп, дагы деле баягы спрос көбөйөт экен да, анда. Булар менен анда себеби за граница баягы чет жакта ошондой өлкөлөрдө, Новая Зеландия балдар иштегенде ошо уланды тартылып атканда, ар бир аттын өзүнүн жоопкерчилик адамдары болот да, каскадерден тышкары. Алар ар бирин карап турат, өздөрү келип тамагын берип, жемин берип, анан трюк болгон учурларда атты кыйнашпайт да, атты кулатпайт, эме кылат. Чарчап калса эс алдырып ушундай. Анан көп учурда ошондой массовый батальный саналарга келгенде булар башка өлкөгө барып тартышат. Трюк жердечи, себеби ал жакта запрет жок. Көп мамлекеттерде запрет болгон ал жерде тарта албайт да. Кыргызстанда же Казакстанда ошол тармакты күчөтүп, ушул тармакка инвестиция салса, көп тартуучу топтор, көп тасмалардын продакшндар бул жакта болуп калышы ыктымал турбайбы? Азыр мүмкүнчүлүк бар турбайбы? Номад Казакстандык болгондуктан, ошол особенно аттар боюнча съемкалар болгондо көп келет да сырттан. Келип тартып кетишет, мисалы үчүн клиптер келет, атактуу ырчылардын менен ат боюнча ошол жака келет. Себеби база болгон үчүн. Эгер бизде деле ошондой база түзүп, ушу аттарды даярдап койсок, албетте бизде деле көп сунуш болот. Анда чоң бир ниша бар турбайбы бул жакта? Инвестиция тартып келгенге. Азыр эми номадка киргениңер аябай жакшы болуп турат, анткени ал жакта ар түрлүү, ар башка өлкөдөн да алардын дагы тажрыйбасы сиздерге бири-бириңерге көрүшүп, өсүү болуп атат да. Кыргызстанда ичинде ошо ар кандай тайпалар бар да, каскадерлук. Ошо бири-бирине мындай кандай мамилеңер, ынтымактуу же наоборот баягы конкуренциялуу же бири-биринин өсүүсүн каалайсыңарбы? Ошол толук кандуу ошо Кыргызстандын каскадерлук баягы чеберчилиги өссүн деген ниет барбы? Же бири-бирине көрө албастык барбы? Эми менде лично андай нерсе жок да, бирок кээ бир топтордо болушу мүмкүн. Себеби чындыгында мен өзүм самоучка болгон үчүн, анан келип эле бат немеде эмеге чыгып кеткен үчүн көбү менден мурунку иштеп жүргөндөр бар да, мен какой-то бир пацан келип алып туруп, ушундай деңгээлге жетип алды деген ушулар болот. Эми аны түшүнөм. Негизи эле кыргыз каскадерлорунун деңгээли аябай жогору десем болот да. Биз дүйнөлүк аренага чыкканга дагы деле өзүбүз кыргыз каскадер катары деңгээли дүйнөлүк аренага чыкканга бизде бүт мүмкүнчүлүк бар. Ошо сиз айткандай бир аз может топтордун ичинде бир келишпестер болушу мүмкүн, бирок бул мындай айтканда мелочь нерселер да. Анан да вот азыр жаш чыгып аткан балдар бар, кайра өзүмдүн ошо учениктерим десем болот. Өздөрүнчө аракет кылып жүрөт. Мен всегда эле эмемин, мындай ачык элемин да. Кылгыла, өзүңөрчө бол. Анан чтобы мотивация болуш үчүн бул деле как бизнес катары да конкуренция болуш керек. Если болбосо, надо создать конкуренцияны. Себеби конкуренция, здоровая конкуренция керек да бул жерде. То есть личный эмеге эмес, конкуренция деген бул ошол топтордун деңгээлин өстүрүш үчүн болуш керек да.
бири бирине атаңдашуу болуп моундон трюк кылып атышат. Ала биз новый нерсе кылып келип жаңы нерсе ойлоп чыгайлы дегенче анан жөн эле бул андай мындай деген ал конкуренцияга кирбейт. Ал просто мындай көрө албастык болот да. ооба. Чындыгы конкуренция деген бул ошол суктануу менен ошондон ут чыгып аракетчи бири бирин үйрөнүп бул нерсеге мен дайыма эле ачыкмын. Эми азыркы учурда мен билгенден бизде Кыргызстанда менин тобумдан башка да 2 топ бар. Бирок чоң проекттерде кайра биригип иштейбиз биз кайра элечи. Мындай майда чүйдө проекттерде да бөлүнүп иштей беришет. Бөлүнүп дегенде кандай эми сунуштушу эмитет. Кээ бир учурларда мага сунуш түшкөндө мен бошобой калсам мен ошолорго берем. Мисалы үчүн могул балдарга кайрылга. Же болбосо суммасы туура келбей калса могул балдар менен иштешкиле депчи. Жакшы. Эми ошол жанагы окуу боюнча сиздин кесибиңиз өзү башка тармак болуп атат. Ата энеңиз кандай кабыл алды ошол сиз башка жолго түшүп көткөндө? Башынан эле киного башынан ошо каскадерлик болуп жүргөндө эле, кызыгып жүргөндө эле аябай каршы болчу. Көбүнчө апам сен ай сайын эле колуң сынып келип атса, бутуң сынып келип атса, анан айтат да. Койчу, жөн эле койбойсуң деп. Жөн эле ошо өзү атам архитектор да. Ошонун аркасынан улабайсың деп. Анан ошо травма алган учурларда эми пока восстановить эткичек деле ошо үйлөрдүн проекттерин чызып эметип жүргөм. Мен өзүмдүн проектим боюнча бир 10го жакын үй түшкөн да эми Ошточу. Анан чындыгында эмеси жакшы, акысы жакшы. Анан жаның кыйналбайт десем болот. Жылуу жумшак отурасыз. Жылуу жумшак. Анан бирок ички дүйнөм эмнегедир киного тарта берет да. Буркан Шаркан. Ошо студенттик учурумда эсимде бар. Мен бул жакта ушу мебельный цехте иштеп калгам. Мебель жасап эме кылып. Маянасы жакшы болчу. Тынч, жылуу жумшак дегендей. Бирок ошол 2 жыл иштегенден кийин ички дүйнөм кое бербей койду да киного депчи. Анан жок деп ал жакты таштап, кайра киного аракет кылып. Анан бир 10 жылдай ар бир ким кино тартса өзүм барып сунуш ачымдай бекер эле кылып берейин трюгүңарды. Главный могу трюктар болсун тартып атайын деп. Вот ушундай кылыпчы. Анан айырма ошо азыркы жаштардын көбү эле келгенде эле сразу бир-эки проектке катышып туруп эле канча төлөйт экен дейт да, эң биринчиси акчасы. Эми суроосу. Эми түшүнөм, азыр может заман башка. Анан мен көп ушу балдарга айтам, биринчи атка иштей үйрөнгүлө, өзүңөрдүн атыңарды чыгарып үйрөнгүлө депчи. Кийин сунуш өздөрү көбөйөт депчи. Анан азыр эле бир трюк же бир немени кылып алгандан кийин өзүңөрдүн ставкаңарды көтөрүп алсаң, бул туура эмес депчи. Эртең уже эч ким иштешпейт. Биринчи атка үйрөнгүлө деп айтам. Эми адам ар кандай дүйнөлүк маркетингди үйрөтүп аткан турбайсызбы? Эми ар кимдин ар кандай кабыл алат, түшүнгөнү түшүнөт, аракет кылат. Кээ бир учурда эми биз азыр биз кыргыз киносу эми өнүгүп атат да, жанданып атат да. Особенно жанрлык коммерческий фильмдерчи. Жаңы чыгып аткан продакшндар келет. Байке, ушунда бизде бюджетибиз азыраак, бирок мондай нерсени каалап аттык элек. Анан мен айтам кээ бир учурда хорошо, менин акымды төлөбөй эле койгула. Бирок каскадерлорго хотя бы символически төлөп бергиле депчи. Потому что алар трюк кылган ошо балдар. Кокус бирдеме болуп калса, сен берген акчаңдан бул 3 эсе түр десе, бул кайра эле кетет. Сен депчи. Сен көп учурда балдар айтат, хорошо. Мен как постановщик, как координатор көп эле проекттерде мен акча албайм да, чындыгында. Жаңы өсүп аткан балдарга как поддержка катары эле айтам, без проблем, мага төлөбөй эле койгула, бирок балдар төлөп берели, мен иштеп берем депчи. Эми ушундан улам суроо, каскадерлук менен алектенип, жалаң ошол жан дүйнөңүз ошол каскадерлук нерсени Буркан Шаркан болуп атат. Үй бүлөңүздү жакшы эле багып атасызбы? Кудайга шүгүр, эми акыркы ушу 10 жылда мындай айтканда стабилдүү эмек өттүм десем болот. Буга чейин чын оор күндөр болду. Ошо ата энем деле эми эмне кыласың деп эметип, мен кыйынчылык учурда ата энемден көп жардам сурачу эмесмин. Баары жакшы деп жүрө берчүмүн да. Азыркы учурда шүгүр, себеби сыртка көп сунуштар болот. Өзүнүн ички кино эмесинде деле жакшы. Анан баягы азыр чынында уже биз менен постоянно иштешип жүргөн продакшндар биз менен соодалашпайт. Чындыгында билет биздин ставкабыздычы, мынча десең, без проблем. Жаңы продакшндар дайым түшүнөбүз алар. Жаңы баягы бутка туруп атышат. Туруп атканда айтам, ошондой эме элечи. Жубайыңыз ошондо мындай колдоп жүрдү да, ошондой учурларда. Сиздин каскадерлукту тандаганыңызга ал кандай? Башынан эле сиз каскадер болгондон кийин тааныштыңар беле же кийин?
каскадер болуп жүргөн учурда эле таанышканбыз. Анан колдоп эле туура эле кабыл алып, барды жокту деле баарын көтөрдү. Сонун. Канча балаңыз бар? 2 кыз, 1 уул. А уулуңуз каскадер болом деп элеби? Жок, кызым, наоборот. Да? Кичүү кызым ошол ШХ бар. Канча жашта? Азыр 10 жашта. Анан машыктырып атасызбы? Жок, азыр ушу гимнастикага, таэквондолорго барат өзү. Анан өзүм бөлүсүм зал ачып, база кылганда кызыгуусу болсо келип көрүп үйрөнсүн да. Мен мисалы үчүн балдарыма эмете албайм да, сен могу тандажаңын деп. Таңылабайсыз? Жок, ал өзүнүн тандоосу. Чоң кызым болсо ошол сүрөтчү. Азыр ошо Чуйковдо окуйт. Гендериңерде бар экен да. Балам болсо бул нерсеге шыгы жок, ал наоборот ошо техникага жакын, анан поварлыкка жакын. Ошо үйдө тамакташып жасайт. Сонун. Өзү кызыгып. Негизи бул кандай экен, сиз Казакстанда да иштеп, бул жакта да иштеп атасыз. Кийимдер менен иштеш ыңгайлуу, жеңил. Эми бул система боюнча, кино системасында албетте бул запыттыкка ушунчалык айырма көрдүм. Себеби ошо четки проекттерден 2019 Кодекс Киллера деп Румынияда тартылып калдык, барып иштеп калдык. Сэмюэл Джексон менен, Майкл Киттон, Меги Кью. We can do this another way if you'd like. Okay, let me go. Get up there. Hand me your gun. Ошол жактын кино системасы мага аябай жакты да. Иштегиң эле келе берет. Шарт түзүп берет. Ушунчалык шарт түзүп берет, адамга болгон мамилеси ар биринин укугу каралган. Анан мындай бир случай болуп калды. Массовый сцена бар эле, базар тартып атат, ночь. Анан биз барган учурда жаз болчу, суугураак болчу да, биз кыркачан жүргөнбүз. Анан ошо ассистент режиссер келип айтты, бүгүн кечинде подождем съемканы деди да. Жамгырда съемканы билген ойлодук, ушиткенбиз деп. Бирок бизде заранее айтты, гидрокостюм берип ичибизге баягы анан кийимдерди кийгизип, даяр турабыз. Азыр жамгыр жаайт депчи. Бир моментте все, мотор башталды, жамгыр жаап баштады эле. Душтун суусу да жылуу. То есть мамиле да ушунчалык. Анан таң калдык. Анан бир дубльдан кийин кайра сразу метет. Которунат. Которуп, жылытып, ысык чайын берип, кайрап келип, ушундай кылат да. То есть мамиле да. Ал жакта массовый сцена деп калдыңыз. Канча адам? Каскадерлордон тышкары бир 200-300 адам базардын ичинде жүрөт да. Ошонун баарына. Анан базар бизде мисалы үчүн мындай да, кыргыз киносунда особенно коммерческий кинолерде мен көп байкайм да, арканкы фондордо бул көрүнбөйт деп туруп көп нерсени койбойт да. Ал жакта ушу базардын ичинде бүт натуральный экен. Бүт эмне болсо, бутафора жок да, бүт натуральный коюшкан да. И вообще дальний планда деле көрүнбөйт деген аларда андай тема жок. Все равно туруш керек. Самая худшая система бул индийская система деп койсом болот да. Себеби биз индустар менен көп иштеп калдык. Буларда чындыгында аябай бардак иштешет. Да? Аларда бат-баттан тартылат го. Ошонусу ошондой. Ошондой болушу мүмкүн. Мисалы үчүн режиссер менен полный сүйлөшөсүң, могу бир 3 күндөн кийин же 4 күндөн кийин могу трюк болот. Биз ошого даярдайсың, даярдап келгенден кийин ошол күнү келип жок бүгүн болбойт, башка трюк кылабыз дейт да. Ал айтып аткан трюктү возможно бир 2 жумадан кийин кылышыбыз мүмкүн да. Ага биз даяр эмеспиз айтат. Жок, биз могуну кылайлы деп атабыз. Андай жиндисиңер го, биз буга даяр эмеспиз. Жок, тартышыбыз керек. Аны айла жок. Аларга адаптировать тура келет. Алар ошондой көнүп калган да. То есть убакыт менен эмес. Анан биз көнүп калгандан кийин түшүнүп калдык да. Любой нерсеге даяр турушубуз керек депчи. Алар ошон үчүн бат-баттан тартат турган да, план койбой эле. Шар. Анан Казакстан менен Кыргызстандыкы азыркы учурда особо айырма жок системасында. Почти бирдей эле үйрөнүп калышты да. Российский проекттерде болсо ГОСТуку бир аз бардагыраак. Наоборот. Наоборот, частный продакшндардыкы аябай жакшы.
более западный менен үйрөнүшкөн да. А гостукку все таки союзский менен калып кеткендей сезилет да. Бардак 16 саат, 17 саат, что кыйнап беришет. А частныйларда болсо жок, 8-10 сааттан кийин токтотот. Барып эс алгыла. Ушул жерден суроо, биздин Кыргызстанда ушул тармакты өнүктүрүш үчүн эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндөн баштап кандай иш-чараларды же эмнелерди Коллаборация. түзүш керек? Коллаборация. Мисалы үчүн ошол Европа менен, западный проект эмелер менен, продакшндар менен биз көбүрөөк иштешип үйрөнүшүбүз керек да. Алар жактан адистер келсе, биз кыргыз киносунун потенциалы аябай чоң да. Адистерин делечи. Себеби билинбеген менен биздин көп эле ошо операторлор дейли, каскадёрлор дейли, художниктер чет жактан көп иштешет да. Бул деген потенциал аябай чоң да. Кыргыз киносундачы таланттуу эмелер да. Мисалы үчүн биз казакстан иштеп жүргөндө деле эмнегедир казак киношниктер көп айта берет да. Силердин кыргыз киноңордо азыркы тартылып аткан кинодо деле, могу коммерческий кинодо деле көп айтышат. Эмнегедир силердин киноңордо бир жан бар депчи. Жан бар? Жан бар деп. Хоть жошобо көрүнсө деле, эмнегедир көргүм келе берет депчи. Жандуу. Анан ошонун аркасынан ойлонуп калдым да, демек бизде потенциал чоң эле экен. Муну дагы өстүрүш үчүн бир эле жолу бул ушу коллаборация. Чет өлкө менен көбүрөөк ошо казак кино индустриясы эмне себептен бизге караганда алдыраак чыгып кетти? Булар ушу коллаборация көп кылышты да. Ошо западный эмелер сериалдар көп болду. Мисалы үчүн көчмөндөрдөн кийин дагы бир проект бул жанагы Марко Поло сериал Netflix келип биринчи сезон бияк тартылган Казакстанда. Андан кийин көп проекттер келип тартылып баштады. Демек, аларда адистердин өсүшү батыраак болду да. А бизде чындыгында андай чоң проекттер көп келе элек да. А келип биз менен көбүрөөк тыгыз байланышып иштеп калса, биздин адистердин эмеси деңгээли өсөт бат эле. Эми ушул коллаборацияны бирок жеке студиялар өздөрү уюштуруш керек эмеспи? Өкмөт аны кантип уюштурат деп ойлойсуз? Жок, өкмөт деле уюштурат. Эмнеге уюштурбайт? Шарт түзүп чакырыш керек да бул жака, э? Анда закон о кино деген понятие бар, кешербейт деп коет, ушуларды киргизсе, мисалы үчүн Казакстанда, скорее всего, пока жок болуш керек, бирок көп мамлекеттерде жана сырттан келген компанияга кайра чыгып кетип атканда какой-то процент акчасын берет. Кеширбейт. Ал закон кире элек. Кире элек. Эгер бизде кире турган болсо, көп компаниялар бизге келе башташат да. Себеби бизде көп нерсе арзан. Сырт жакканда бизге келсе, биринчи убакытта бул биздин жаратылышка кызыгып келет. Экинчиден бизде база түзүлүш керек чындыгында. Жана спецтехникалар жок, караван жок бизде мисалы үчүн. Эгер ошого инвестиция кылып, мамлекет өзү кызыктар болсо. Кызыктар болуп, ошондой база түзүп эме кыла турган болсо, почему нет? Мен айтайын дегеним бул эми кино тартылышы өзү эле баягы бир чоң тармак. Бул жака инвестициялар дагы көп алып келсе болот. Бул деген муну менен миллиондорду, миллиардтарды дагы киргизип кайра иштетип кайтарса да болот. Баягы ал үчүн шарттар эң негизгиси ошол закон туура болуш керек. Баягы келген студияларга шарттар түзүлүш керек. Закондо кеширбейт деген нерсе, андан сырткары аларга көп кепилдиктер менен шарттарды түзүү. Анан бул жакта павильондор, анан жанагы эле айткандай техникалар дагы. Каскадерлук жактан эмнени жасап коюш керек бул жакта, чтобы ошол студиялар келгенде аларга ыңгайлуу болуш үчүн? Ошо баягы башында айткандай эле, биринчиден база болуш керек, атай тренировочный. Ошондой база дегенде эмне деп түшүнсөк болот? База дегенде бул ошол аттар болуш керек, өздөрүнүн спорт залы, жатаканасы менен. Бул эң эле базовый нерсе. Машыгуучу жай керек. Машыгуучу жай керек абсолютно. Анан да сиз айткандай бул нерсеге инвестиция кыла турган болсо, кино тармагында бул только плюс эле да. Биринчиден биздин адистердин өсүшү, экинчиден бул ошол сырттан келген акча бизде калат. Үчүнчү бул туризмге аябай чоң влиять этет. Голливуддук бир чоң бир продакшн келип, биздин кыргыз
жаратылышында тартылган тасма дүйнөлүк аренага чыгып атса, албетте бул дүйнөдөгү туризмге мындай чоң эме берет да, кызыгуу пайда болот да. Мисалы үчүн «Властелин колец» чыккандан кийин Новая Зеландияда 200 эсеге көтөрүлдү да туризм. Ага чейин «Властелин колецке» чейин туризм особо болгон эмес. То есть Новая Зеландия даже көп билген эмес да көп жердечи. Ошонун жанагы тартылган жерин, жана хоббиттердин үйүн көрөбүз деп эле туризм өскөндүгү да. Демек биз деле жаратылышты тартып дүйнөлүк аренага чыгара турган болсок, албетте бул туризм өсөт. Андай мисалдар толтура го баягы тартылган жерди көрөбүз деген. Могу «Игра престоловтон кийин канча Европанын канча жеринде туризм өстү мисалы үчүн. Демек бул только плюс калып келе турган нерсе. Биздин адистердин өсүшү, акчанын калышы бул жак сырттан келген. И туризм. Баягы көп айтылбайт, бирок өнүктүрүүгө бир чоң тармак жатат экен да бул жакта дагы. Мындай суроо болуп атат. Сиз тартылган тасмалардан тарткан, анан баягы четтеги көп проекттерге катышат экенсизби? Ошол кайсыңыз менен сиз сыймыктанасыз? Негизи бардыгы менен сыймыктанам. Сыймыктангандан мурун бул мен үчүн аябай чоң опыт десем болот. Анан прям мынтип мактана албайм албетте. Фильмде мынтип тартылдым деп. Бул жеке мен өзүмдүн эмем деп опыт алыш үчүн эле анан көчөгө чыгып эле мактанып тартылдым. Негизи андай нерсеге жок экенмин да. Бирок бардык тасмада кичине болобу, чоң болобу, сыймык десем болот. Бул өзүм үчүн мындай тажрыйба алганга да. Кайсы режиссер менен иштеш сизге комфортно болду? Ким менен? Дүйнөлүк практикада сиз эми азыр кээ бир биздин Кыргызстандын ичинде тартылып аткан актерлорго караганда сиз дүйнөлүк деңгээлде иштеп жүргөн режиссерлор, операторлор менен иштешип атасыз. Ошо продюсерлер менен ким менен мындай келишим түзгөн жагынан, иш алып барган жагы менен, команда менен иштөө жагынан кайсы команда сизге көп жакты? Ошо жана башында айткан эле западный эмелер менен, ошо жана Мартин Кэмпбелл 72-73 жашта болчу, ошо биз иштеп атканда. Мындай аябай жөнөкөй киши. Анан ошол жакта режиссерлордун мындай жакшы сөзү бар экен да. Бизде бар режиссер башкарат деп коет го. Аларда андай түшүнүк жок экен да. Алар жол көрсөтөт экен командага. Актерлорго, операторго, постановщиктерге режиссер келип жол көрсөтөт да, алар башкарбайт. Просто өзүнүн оюн эмесин жолун көрсөтөт экен. Бул системанын жакшы жагы группага мотивация берет да. То есть мындай үстөмдүк кылбайсың, а жол эле көрсөтөт. Горизонталдуу турбайбы? Вертикалдуу эмес. Бизде союздун эмеси калып кеткен үчүн бизде башкаруу эле жана режиссер десе эле бул бардыгын башкарып громкоговоритель жок. Мен ошол айырманы аябай байкадым. Себеби мен ошол системаны өзүм алганга аракет кылып, площадкада ошондой болгонго аракет кылдым да. Гибкий болуп, башкаруу эмес, направление, то есть жол көрсөтүү. Бул менимче бул туура жол деп ойлойм да. Анан бизде все-таки мурун союздун маалында режиссерлордо мындай болгон да, режиссерго бардыгы мындай айтканда обязан болгон десем болот да, угуп эме кылып. Азыр все-таки рыночный эмеде болгон үчүн бардыгы мындай кандай десем, режиссерго не обязан да по сути. То есть келе эз тилин тапса жакшы иштеп берет. Анан бизде жана башкаруу кыйкырып эметкенде, то есть любой постановщик или команда адам аны сөгүп сагып кетип калса болот да, укугу бар. Башка проект бар десем болот да. А союздун ичинде кандай болгон, сен антип кете албайсың, потому что сен айлыкта отурасың. Ал эгер жумушту айдай бере турган болсо, сен таптакыр уже башка проект жок. Мамлекеттин эмеси менен болгон да. Ошон үчүн азыр вариант көп. Сунуш көп. Наоборот, режиссер болушунча командага сылык мамиле кылыш керек. Себеби ал сенин ички дүйнөңдү, сенин эмеңди кылам деп ошого келди да. Жардам берип атат, айткандачы. Ошо өзүнүн эмесин чыгарып. Ошон үчүн менимче бул эми жылдан жылга эме өзгөрүп атат да. Демек, агымга жараша өзгөрүп турушубуз керек. Методиканы. Негизи эле мындай режиссерлордон айта турган болсом, ошо Кравчук менен иштеген жакта акыркы жакында эле иштеп келдик. Становление империи деп коет. Петр Первый жөнүндө. Жакшы гибкий режиссер экен, угат экен. Негизи эле ошо сырткы режиссер, операторлор гибкий болот да. Сунуш кылсаң угат. Бизде көп учурда
мен билем. То есть меники туура болуш керек, мындай болуш керек. Анан негизи эле топто бир сунуш айтса, ал мындай өзүн көрсөтүштө эмес, ал мүмкүн ушул проекттин жакшы болушуна сунуш кылат да. Көп учурда аны укпай коюшат, эме кылат. Эми чечимди баары режиссер өзү кылат. Угуп коюштан ал эч кандай проблема жок да. Жашооңуздагы тарта турган же тартыла турган кайсы проект кыябыңызда? Көп эле, чынын айтканда. Бирок азыр акыркы учурда ошо мен өзүм анализ кылып көрдүм. 3-4 проекттин бири окшош болбогону менен бир өзөгү бар экен да. Бул ошо экология боюнча экен. Жанры башка болсун, тематика башка болсун, бирок основной өзөгү ошол экология экен да. Эмнегедир мүмкүн ички дүйнөмдө, подсознаниемде ошо экологияга кандай эмем бар да. Анан ошону неметип көрсөм, азыр ошо бир проектти даярдап атам. Бул да ошо экологияга байланыштуу, жаныбарлар жөнүндө. Ушунун аркасында иштеп жүрөм. Мен болуп кала турган болсо, бул ошол дүйнөлүк эмеге чыгарайын деген кыялым бар. Азыркы учурда этномедиа менен бир фильм баштаган жатабыз. Бул ушу платформага гана чыгат, кинотеатрга чыкпайт. Мындайча айтканда, Жаңылык турбайбы? Эми жаңылык десек болот. Кыргызстан үчүн. Жаңылык десек болот. Бул как эксперимент катары кылып көрөлү деп атабыз. Сүйүүнгө сунуш кылсам, ал макул болду, бир көрөлү депчи. Анан ал жөн эле фильм эмес, анын аркасында көп сюрприздер бар. Ал көрүшүлөр үчүн. Эми азыр пока ушта айтпай эле коеюн. Андан сырткары дагы өзүмдүн бир чоң проекттерим даярданып атам. Буюрса, кийинки жылдардан ошо болуп калса, ошого бир жыл даярдык көрөм да проектке. Ошо этномедиага даярдап аткан проектиңиз коомчулук кандай көрүш керек аларды? Ал порталга жүктөлөт, анан ал жака акысын төлөп, анан сатып алып эле азыр кандай көрүп атса ошондой эле, бирок эң негизги эмеси ал жерде кандай десем, айырмасы, ал кинону көрүп атканда конкурс уюштурулат. Ошол кинонун ичинде бир атактуу адамдын сөзүн мен чачып бекитем да ар бир эпизодкочу. Эгерде кимди ким ошону утула турган болсо, эми азырынча бака бул чечиле элек, бирок ошол эле учурда если чечилип кала турган болсо, биринчи тапкан адамга бул бир машина байге коюлат, экинчи орунга дагы акчалай, анан телефон, ноутбук деген нерселер коюлат да. Бул деген бир маркетингдин жаңы бир маркетинг десек да болот, бирок бир жагынан бул ошо көрүүчүлөрдү ошо киного болгон мындай детально көргөнгө кызыктырат да. Себеби көп учурда көрүүчү кинону мындай эле үстүртөн көрөт. Эгер моундай сунуш болуп, кинонун ичинде бир нерсе беките турган болсок, бул кинонун ар бир кычыгын көрүп чыкканга мындай кандай десем, мотивация болот. Мотивация болот. Биздин салт боюнча кийинки келе турган конокко сиздин сурооңуз. Чындыгында кыйын экен. Мындай азыр ойлонуп көрсөм, тем более тааныбаган адам болсо, кандай суроо берет? Биринчи эле ойго эме келди. Ошол кийинки коногубузга суроо искусственный интеллекттин келечеги кандай? Бул адамзатына кооптуу эмеспи? Экинчи суроом болсо, эволюцияга ишенеби, ишенбейби? Макул. Суроолоруңузду берип коебуз. Үчүнчү суроом. Болду, бир эле. Эки суроо берип коебуз. Эки суроо. Адилет мырза, биздин подкастка келип маек бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге ишиңизге ийгилик, ден соолук каалайбыз. Дагы чоң проекттерге катышып, бизди кубантып жүрө бериңиз. Сиздер менен мен Толкун Дайырбекова болдум. Биздин каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.